Электр энергиясынын тартыштыгы жаралып, кышкысын үзгүлтүккө учурабоо үчүн сарамжалдуу пайдалануу талабы коюлуп келет. Өлкөнүн аймактарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Улуттук энергия холдинг күз-кыш мезгилинде жараксыз калбаш үчүн керектүү өчүлөрдү электр энергиясын өмдөп, жылуулуктун альтернативдүү булагын жаратылыш газы жана көмүр колдонууга чакырат. Араван районунун Борбордук базарында бүгүн рейд уюштурулду. Анда көчөдөгү өчпөй калган жарыктар текшерүүгө алынып, күндүзү деле чырак күйгүзүп алган соодагерлерге соңку эскертүү берилди. Соода көркөлөрдө жарыкты жөнсүз жандырып, максаттуу пайдалануу боюнча түшүнүк жок экени байкалды. Райондун энергетиктери ар бир контейнерди көзөмөлдөп, керексиз пайдаланылган лампочкаларды алдырды. Канча билесиз лампочкаларды? Мына 100 ваттан. Сиз ушуну биздин үнөмдөгө каршы иштеп атасыз да? Ошо биз азыр электр энергияны үнөмдөш керек болду. Ошого сиз күнүзгү өчүрүп койсоңуз бардыгына. Булар өчүрүп алынган. Токтоосуз сакташына суунун аздыгына байланыштуу. Эгерде ушундай случай дагы кайталанса, мажбурлап өчүрүп барабыз. Сиздечи биз? Эми баягы фонарьтер коюп иштеттилер күндүз экен. Кандай? Фонарьтерди коюп. Ичкери өчүрүүчү көрмөй калабы? Экономика өчүрсө, жарыгы эле болду. Жазуу түрүндө техак түзүп, эгерде дагы ушундай случай сизде кайталанса, кийинкисинде биз сизди мажбурлап өчүрүүгө барабыз. Свет электр энергияны үнөмдөп, туура токтоосуз сакташына суунун аздыгына байланыштуу, электр энергиянын таңсыздыгына байланыштуу же үнөмдөш керек болуп атат. Күндүзү вообще жандырбаңыздар эле. Ошо дагы бир ар бириңиздер ушундай жерден өчүрүп турсаңар сиздер. Мына общийди биз азыр общий жакта головной автомат бар, ошол жерден өчүрөбүз. Базарга байланыштуу эме да. Рейд базардагы тамактануучу жайларда дагы жүргүзүлдү. Күндүзү дагы өчпөй турган көп киловатт жеген жарык шамдары дагы кездешти. Базардын жетекчилигине соодагерлерге түшүндүрүүнү күчөтүү талабы коюлду. Электр энергиядагы тартипти сактабаса, мыйзамдуу айыппул салынып, жарыгы кыркылат. Калктын калың катмары жана ишкерлер электр тармагындагы көйгөйдү туура түшүнүү менен кабыл алып жаткандыгын базар башчысы айтат. Электр энергия үнөмдөө максатта быйыл кышка билесиз да, суу кече хакимият аппаратный болду. Уш боюнча түшүндүрүү иштери алып барыпбыз. Ошого быйыл суу таңсыз болуп атат. Анан азыр үнөмдөсөк, эртең кыштага кыйналып калабыз эл. Ошого биринчи силердин жардамыңар экен, мыналарды күндүз жандырбагыла экен. Бул мына өзүңүздөр контролдогула экен бактарычы. Биз эми ар немеге келип кетергенге жок. Кече аппаратында азыр мына өчүрүп коюңуздар күндүз экен. Максат иштетиңиздер экен, максат. Түшүнгөнлөргө түшүндүргөнлөрүбүз хаммасы o'chirdi. Ko'rgan bo'lsanglar, hammasi yoniq emas u. Endi xudo xolasa mana bugundan boshlab mana reysta xodimlar turibdi. Biz va'da beramiz, oshiqcha расход bo'lmaydi elektr energiya. Аймакта электр энергиясын 27 000 абонент колдонот. Керектөөчүлөрдүн энергияга болгон карызы 9 айдын ичинде 9 миллион 455 000 сомго жеткен. Жыл соңуна чейин карызды өндүрүү аракети жүрүүдө. Райондо электр энергияны негизсиз өчүрүү жок, пландуу гана оңдоп түзөө үчүн убактылуу өчүрүлүп жатат. Араванга жаңыдан 3 чакырымды түзгөн 10 киловаттагы линия курулган. Чубалгылардын 2 метр аралыгы реконструкцияланып, алты жаңы көмөкчөрдөн орнотулган. Аймактын электр тармагы кыш мезгилине толук даяр. Оңдоп түзөө иштери октябрь айынын аягында бүткөрүлөт. Мына азыр мынтип жаганга карабай балдар иштеп жатат. Мынтип азыр бүт участкаларда, бардык участкаларда ушундайлар текущий капремонттор аткарылып жатат. Башка баягындай линияларда 10 киловатт линияларды өчүү болбой атат. Ушундай ремонт болгондо ошону ушу разметилдеп 10 киловатт линияларын ошолорду смазка кылып, регулировка кылганга күз-кыш айларынан игиликтүү чыгуу максатта ошолорго 10 киловатт өчүрүп, анан балдардын коопсуздугу үчүн иштеп атышат да, ушундай өчүрүп алып. Атак немеси башка бандай өчүрлөр жок. Ооба, биз эми азыр кышка болушунча даярдык кылып даярбыз. Буюрса быйыл эми кудай кааласа чыгууга аракет кылабыз кыштан. Өлкөнүн электр энергия тармагы оор абалга кептелген. Эң ири Токтогул кесинде суунун көлөмү 12 миллиард 10 миллион куб метрге түштү. Кесте агып кирген суунун көлөмү орто эсеп менен алганда секундасына 340 куб метр болсо, агып чыкканы 262 куб метрди түзүүдө. Токтогул кесинде өлкөдөгү жалпы электр кубатынын 30% иштелип чыгат. Энергетикалык негизги таяныч болгон кесте эң көп дегенде 19,5 миллиард куб метр суу болушу шарт. Апрель айында суунун көлөмү 8,5 миллиардга түшүп кооптулук жаралган. Суу 6 миллиард куб метрге түссө, ГЭС авариялык абалга кабыла турганын энергетиктер эскертип келет. Азыр эми Токтогул сакташына суунун аз болгонуна байланыштуу аз элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул түшүндүрүү иштери ар бирибиз өзүбүз электр энергияны үнөмдөсөк, биз кышындасы
Құда қаласа өзгертусте электр энергиямен қамсыз қылабыз. Мысалы азыр кафе ресторандарда күндүздө электр энергиясын сыртқы көрнөк жарнактарды, освещенияларды жаап коюп атышат. Ошолорду өчүртүп, анан кийин ашыкча баягы жылуулук плиталарды, электр керектүүчүлөрдү колдонбоого чакырып жатабыз. Улуттук энергия холдинг кийри шаарларда сырткы жарыктандырууга түнкүсүн чектөө киргизип, калкты энергияны үнөмдүү пайдаланууга чакырат. Жаңы тартип боюнча парктардын, дүкөндөрдүн, көчөлөрдүн жана көрнөк жарнактардын жарыгы түнкүсүн өчүрүлүшү каралган. Октябрдан тарта электр энергиясы коңшу өлкөлөрдөн импорттолуп жатканы айтылууда. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.